Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн жат жазуу ишинин темасы ак аюу, жалпы 56 сөз. Балдар, жат жазууда йоддошкон тамгадан кийинки жазылган үндүү тамгалардын жазылышын, ошондой эле энчилүү жер суу аттарынын жазылышын эске алуу менен бүгүнкү сабакта жакшы иштешет деген ойдомун. Анда сабагыбызды баштасак, темасы ак аюу, жаңы ойдун башталышы. Алыскы түндүктө түндүк деңизи бар. Сүйлөмбүттү текшеребиз. Алыскы түндүктө түндүк деңизи бар. Жаңы сүйлөм. Анда кыш узак, күн суук болот. Сүйлөмдү текшеребиз. Анда кыш узак, күн суук болот. Жаңы сүйлөм. Калың муздар суу бетинде калкып жүрө берет. Сүйлөмдү текшеребиз. Калың муздар суу бетинде калкып жүрө берет. Жаңы сүйлөм. Алардын үстүндө ак аюулар да кете беришет. Сүйлөмдү текшеребиз. Алардын үстүндө ак аюулар да кете беришет. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм. Алардын жей турган тамагы, тире белгисин коебуз. Анан балык. Сүйлөмдү текшеребиз. Алардын жей турган тамагы балык. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм. Ак аюулар муздун четине жатып алып, балык аңдыйт. Балык аюуну көрбөйт. Сүйлөм бүттү. Текшеребиз. Ак аюулар муздун четине жатып алып, балык аңдыйт. Балык аюуну көрбөйт. Сүйлөм бүттү. Чекит белгисин коебуз. Жаңы сүйлөм. Ак аюу балыкты көрөт. Сүйлөмдү текшеребиз. Ак аюу балыкты көрөт. Жаңы сүйлөм. Акыркы сүйлөм балдар. Балык жакындаганда ак аюу сууга секирип түшөт да балыкты кармап алат. Сүйлөмдү кайталаймын. Балык жакындаганда ак аюу сууга секирип түшөт да балыкты кармап алат. Текст бүттү. Балдар, бүгүнкү жат жазуу иши бүттү. Жогорудагы окуп берген текстти силерди туура жазат деген ойдомун. Саламатта калгыла.